Бүгүн Борбор калаадагы кинотеатрлардын биринде Ырыс Жолмартовага аттаандык Эшпай кинокомедиясынын жабык көрсөтүүсү болгон турат. Бул фильм кандай кызыктар менен коштолот, кайсы актрисалар тартылган, биз сиздерге көрсөтүп беребиз. Бул ар бир тасмадан адам өзүнө бир тарбиялык саат алыш керек да. Бул жерде ошондой бир тарбиялык сааты бар кино деп айтсам болот. Бул жерде аялдын биринчи мындай стерва, жанагындай ажаан аял, күйөөсү жоош болот. Бирок ошол эле убактарда баягы жооштон корктоп коет го, унчукпаган кишиден. Ошондой эле мен күйөөмүн, өнөр чыга баштайт. Ушундай кандай десем, бул кино мага чоң таасирлентти, өзүмдү таасирлентти да. Мындан сөзсүз түрдө адамдар бир сабак алып кетет деген ойдомун. Ошо кинодогу образыңыз, ошо жашоодогу образыңызга негизи окшошпу? Окшош эмес. Такыр окшош эмес. Мен мисалы жашоодо мен жолдошума андай өйдө карап сүйлөбөйм, кыйкырбайм, бакырбайм, көңүлүнө карап турамын. Анын айтканы менен боломун. Көз карашынан көп нерсени билемин күйөөмдүн. Мен жашоодо такыр андай жолдошума андай мамиле кылган айым эмесмин. Айтсаңыз, 1,5 жашта кызыңыз менен тартылууш үчүн оор болдубу? Ушул жайда биз жайлоодо тартылдык, бирок мындай айыл жеринде салкын болду. Бирок дегенде кызым менен барып тартылган аябай. Ушул киного тартылгандай мындай түйшүктүү болгон эмес башка тасмаларчы. Кызым менен бардым, жүдөдүм, кыйналдым, кыжалат болдум, урушуп кеттим. Эсеби ушул кинодо кичине мага немерак болуп калды. Түйшүктүүрөөк болду. Бирок жакшы чыкты кино. Барыңыздар чакырабыз, Эшпай кино тасмабызга келип, көңүл ачып, күлүп эс алып кетиңиздер. Эң жакшы суроону ушу сиз бердиңиз да, көп интервью берип атасыз го. Анан кыйынчылыктар болду. Кино деген бул чын эле кыйноо деген сөз экен да. Анан кыйналдык. Эртең менен эрте турдук, 4-тө турдук, түнкүсүн съемка болду, саат 3-тө тарткандар болду. Анан баягы моральный жактан чарчайт экенсиң да. Анын үстүндө мен өзүм дагы ошол убакта үйдө жумуштарым көп болуп, үйдө эч ким жок болуп, строительдер бар болчу. Ошондойлор болуп, эки жакта башым айланып, эки киното тең ушундай болуп калды. Кыйынчылыктар болду, бирок кино деген өзү негизи ушул экен да, кыйноо деген сөз экен. Анан акыркы учурда ошо киного тартылып жатканыңыздын себеби баягы өзүңүздү актриса тармагынан да сынап көрөйүн деп жатасызбы? Акыркы күндөрү мен өзүмдү мурда ырчы катары көрсөм, актриса катары өзүм көрө баштадым окшойт. Анан, например, бүгүнкү Назиктин ролун ойногондо мен Салтанаттын өзүнүн жашоосуна келе албай жүрдүм да. Мындай как будто мен ошол кыздай элестете алганмын, мындай образга кирип кеткен окшойм да. Анан өзүмө келишиме кичине бир жума керек болду окшойт да. Бир жумадан гана өзүмө келдим окшойт. Назиктин ролуна чыгыпчы. Кинодо дагы каарман кичине терс маанини берип атпайбы? Ошого карата сиз өзүңүз кандай карайсыз? Ошол жери мага кыйыныраак болуп атат, анткени мен жашоодо өзүм чын эле мындай атын эмес мындай назигирекмин го деп ойлойм да, мындай өзүмдү эркекче деп сезгени менен, но все равно башкалардын арасына киргенде назик болуп калат экен. Мен мындай деп чукчуңдан, жоктон албай кыйналдым ошол жерлерде. Айтсаңыз, кинодогу образы менен жашоодогу образыңыз окшошпу? Экөөнүн негизи ак көңүл жактары окшошуп кетет, ишенчектиги окшошуп кетет. Бирок бир жер окшошпойт. Мен туруктуулукту жакшы көрөм негизи жашоодочу. Однолюб деп коет го, ошондоймун да. Анан айтсаңыз, ушу киного тартуу үчүн сиз кастингден өттүңүзбү же эмне болуп ушу киного тандалып калдыңыз? Бул эмне болду? Мен кайнымдан кантип кутуламга түшкөм да. Аны болсо ырсыже тарткан. Ошондо актер шеберчиликти көргөн. Ошондо эле эле өтүп кетти. Дагы бир фильм бар деп, ошондо эле ойлоп койсок, ушу айтты, ушу Эшпай деген фильм тартабыз, сен кел деди, ана хорошо деп сценарийди алып окуп, ушу 2 ай мурун айтылган, анан ошондо даярданып баштадык да. Кинодо тартууда ошо кандай кыйынчылыктар болдубу же болгон жокпу? Сиз үчүн оңой болдубу?
негизи основной оңойлуу болду. Анан бир кыйын жери немеси болду. Скөл сууга түшкөн жеринде уже азыр погода кичине болуп калган болчу да, кайтып калган болчу да. Ошол жакта баягы сууда биз 2-3 сааттан ашык турдук. Ошол убакта кичине оорураак болуп калды. Ошол кино тартылып жаткан учурдагы эң кызыктуу учурду айта кетсеңиз. Эң кызыктуу учур эле неме болуп окшойт. Тиги мостто Гүлжан ажаны көтөрөм деп. Ошону биринчи көтөрдүм, экинчи көтөрдүм, үчүнчү көтөргөндө жыгылып түшкөнбүз да. Ошол эле сонун күлкү болгон ошондо деп койду. Чоң рахмат. Күн жаап атканына карабай Эшпайды көрөбүз деп келгениңиздерге чоң рахмат. Азыр эми мен бул жерге кичинекей командабызды чакырып койбосок туура эмес болот. Ошондуктан азыр сиздердин алдыңыздарга ушул кинонун жаратуучуларын чакырып койууга уруксат этиңиздер. Кол чаап койсоңуздар. Ыйлаган даже мен жөнүндө жайнам эмне мынча өзгөрөсүң? Сен жынды болуп калгансыңбы деп урушкан күндөрү да болгон. Себеби мен ушу киного тартылып атканда мен Гүлжайна эмес башка киши болуп, мына өзүмө келе албай жүргөн учурум болчу. Ошон үчүн ушунча элдин алдында мен ырсеземен. Извините, пожалуйста. Итте кыйнагам да жайына. Оор бул эле эмес, бияктагы демелер жана тарткан балдар эсе ушунчалык бир мен кыйналып тартылган кино болгон. Кино үчүн аябай эме тарбиялык жактан аябай маанилүү болуптур. Башында келгенде ушундай жакшы болот деп ойлогон эмесмин. Өтө жөнөкөй, бирок жашоодо алынган аябай кичинекей мелочтардан курулган кино экен да. Бул биздин өзүбүздүн жашообузда болуп жүргөн нерсе да. Жайна айтып кеткендей, семьясы бар үй бүлөлөрдү бузбаш керек экен. Ошондой эле жаш кыздарга да сабак болду. Семьясы бар эркектер менен жүрбөш керек экени. Бул азыркы учурдагы, азыркы талапка жооп бере турган кинолордун бири деп ойлойм да. Муну көргөн киши ар бирөө ойлонсо керек деп ойлойм да. Ошол эле өсүп келаткан жаштар да көрсө дагы кийинки жашоодо өзлөрү уже билет да кандай кылыш керек, кандай кылбаш керек экенинчи. Негизи баарын айтат элем, тарбиялык мааниси аябай күчтүү экен, баары келип көрүшсүн демекмин. Кино боюнча аябай жакшы ойношуптур. Кино комедия экен, аябай ыраазыбыз. Өркүндөр өссүн, таланттар ташкындасын. Биздин ушундай таланттуу артисттерибиз аман эсен болсун.